Саламатсыздар. Холодный бұл холодный. Bir жылда қанша объем шығарып отырсыңдар? Bir жылда где-то пределах так айына 13 тонна шығарады. Айына. Анда bir жылда уже 150-200 тоннадай шығып жатыр да? Серьезно, импортозависимый. Қазақстан, Россия. Негізі бізде өзімізді өсірсек болады. Семткен салып болады. Чүй областында біз единственный. Мен мына көзіңіздер көріп мен айттым да баяғы 85% импорт болып жатса. Өлі өзі шығара албаймыз. Вот бізде поддержка алса, вот медный производство. Бізде маевая қайта алыпты. Семішкені қаншадан алып тастар? Азыр болса, с доставкой болса, Россияда азыр 40 рубль. Біздің ақшаның 46 сом. С доставкой 55-57 сом. Қанша килограммдан 1 литр май шығады? 37-38% шығады. 38%. Анда где-то 3 килограмм семішкеден 1 литр шығады екен. Где-то да. Примерно, да? Ошондо эле себестоимость кымбат болуп атпайбы? Ошон үчүн биздики чем рафинированный бүтке кымбатыраак, 15 сом кымбатыраак. Холодный отжиг, да? Это холодный, вот это горячий воздух. Это горячий воздух. Бул полезный да? Конечно. Пайдалы. Өңі де башкача. Сары майдан макталаш керек да, эме? Двойная фильтрация. Автовай да қолдану керек. 2 литра дайте. Башка маселелер кандай болот? 2 литра дайте. Автомобиль освобождения. 2 литра берсеңиз, по сельхозу налогтор жеп кетели. Сдачи. А, бұл 2 литр. Это 140. Я же 300 вам давала, 2 литра. НДС ошошке коюп атат да. НДС на импорт. Канча сом? Бул болсо 270. Я 28. Азыр берде сдачник лапага. Мен 1 литр албайчы. Мына тыйыны менен экен сизге. Жакшы. Меңиз кош коюңуз. Yok gerek yok. Ben zaten. Нет, господин премьер, без сдачи. Рахмат сізге. Актуально азыр коронавирус, да? Молодцы. Жанагындай кичинекей бутылкаларга ошону чыгарып атпаймы мондай? Алардан да биз азыр красный, черный көрүп чыгып атат. Ошондой. Буюрса сатмалдарда чыгат. Жанагы базилик эмелер салып сатышпайбы? Бизде өсөт да чөптүн баары. Молодцы, жакшы. Биз эми ата мекендик өндүрүүчүлөрдү биринчи кезекте колдошубуз керек. Анткени кайсы магазинге базарга барсак эле өзүбүздүн алмалар чирип жатат. Ошол мезгилде топтор импорт болуп атат, башкалар ошол. Ата мекен колдошубуз керек. Мен айтып атам, азыр бул жерде молодцы. Только сырье импортный экен, сонечко кымбат. Себестоимость. Бизде алмалар канча бул ошолордун Мен негизи апа айтам да. Мисалы үчүн биз Кыргызстанда төрөлдүк да, тоолуу жерде Бишкекте жашайбыз. Мисалы үчүн көпчүлүк эле банан жегенди жакшы көрөт да. Мен айтам да, биз Кыргызстанда төрөлдүк, кайсы жерде төрөлсөм, ошол жердин продуктусун жеш керек да, ошол пайдалуу. Мисалы үчүн биз бүт баягы акчаны кайсы тойго барбайлы бананды сөзсүз колдонобуз. Банан бизде эч качан өспөйт. Мисалы үчүн банандын ордуна башка ошого окшогон бизде алма бар, мисалы үчүн. Ошо молодцы, рахмат. Bayramınızlar benim. Анан ошо социалдык жанагы мектеп, больница, таза суу, жол ушуларды чечүү. Мектепти ачыш керек, детсадты ачыш керек боло мына. Шайлоодо көрдүк го, 1000ден, 2000ден адам келди, жуккан деле жок. Анан мектепке качып бериш керек уже. Мектептер мына 9-марттан 1-5 класстар толук ачылат. Бишкек шаарынан башка бардык региондордо ачылды, иштеп атат. Бүгүнкү күндө билесиздер. Бишкекте 96 мектеп бар. Анан детсадтар бар, муниципалдык, мамлекеттик. Ошонун ичинен 1-класс, 5-класс, 9-класс, 15 класстарда окуп аткан. Азыр бүгүнкү күндө 9-марттан баштап 1-класстан 5-классча толук ачылат, 2-3-4 кошулат. 1-апрелден баштап калган класстарда, старший класстар толук ачылат. Чындап бергенде тазалык абдан жакшы болду. Ушулардын айлыгын көтөрүүдө аябай жакшы болду. Таң азандан бакчалар жууп тазалайт. Көтөрдү, канча көтөрдү? Кече чыкпады бир жумада. Абдан жакшы иштешип атат. Ушулар бuyog'idan tozalab, buyog'idan tashlab.
Ana çakra bulunur mu? Bayramımız mı ne? Bazı 5-10 so'm almaların kımbat eкен. Kımbatıраак экен балам. Эми ушул пенсиялерге биздин акчабыз аз болуп атпайбы? Мына неберелерибизди жерде монтип эрişип жүрөбүз. Алып алалы деп элден угуп келсек, бул жерде эле өйдө төмөн эле экен. Андай деле жакшы түшүрбөптүр балам. Эми бизге каралашып, бизге кыларыгар эле ушул жардамыңар пенсиябызды көтөрбөсөңөр деле койгула ушул 5 жагын миң сом менен жашайбыз. Эптеп жашайбыз, эптеп. Анан эми кичине кошсоңор мындан жакшы болот. Анан бул тамак ашты түшүрүп эле айланып кетейин балдарым. Hazır. Atınız kim apa? Benim bir suanarım şu Batma apam. Beni barap tur balam. Men sizge mına Kuday özü jolukturdu Allah. Size tecerden gireyim desem olar girgizbey koydu. Nalıp getip kalgam. Getip kaldım ele. Men sizge bir aytarım şu. Biz kargan kesте sizlerge тиреген могу жанакы көчөгө чыкканды токтоткулап айланып кетейин деп. Биз тажап кеттик ушундан. Аябай тажап кеттик. Жөн эле дайын жок эле эмне кереги бар эми ушуларды ушу эне атасы мына телевизордон көргөндөр тыйыш керек да. Жөн эле чатак чыгарып эмне бүгүн отура калган эртең эле сонун заманды каяктан табабыз? Кичине убакыт бериш керек деп алам, туурабы? Бизге тынчтык керек. Мынау жүргөн жаш кыздарды, балдарды тыйып бергиле бизге. Биздин нервибизди жаман бузуп атат балам. Мен сизге айтайын. Президент деле эми ушуну угар, эми укса Садыр Жапаров деле өзү деле эметер, эми ойлонот. Тегерек четиңердин баарын тыйыш керек балам. Эң коюп койдуңар мына жаштардын баары кырган кишилердин бизди тынчыктатпай атат. Биз эртең эмне болобуз, бүрсүгүн эмне болобуз деп топ болгонубузга да кайыл болуп атабыз. Бизге тынчтык керек балам. Айтарым ушу. Анан продуктун арзандап бербей болду. Башка биздин эмебиз жок айланайын балдарым. Ошону апага берип койсуңчу. Калбасын, э? Бул эмеден моундан экөөнү берип койчу айланып кетейин балам. Экөөнү бер, экөөнү. Бул баланын башы айланган Оор эмеспи пакетте? жок, оорусун алып кетейин балам. Экөөнү берип кой балам. Таласын сатылды. Жок, аны албай эле коеюн балам айланайын. Канча сом төлөп берейин? Төлөп коеюн айланып Men emet boyunca yapasız ya. Ой, төлөйүн айланып кетейин. Ой, рахмат айланып кетейин. Өмүрлүү болгула айланайын. Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Рахмат айланайын. Ал ыраазы болсун силерге. Болду. Болду эми. Ушундай бекерде келип калдым балам. Эми Аллахтын буйругу Sizge кичинекей майрамдыр. Өмүрлүү боло кой айланайын. Бактылуу болгула. Балдарым тынч болгула. Президентке айтып бар балекетиң алайын. Жанагы көчөгө чыккан жана жаштарды, кыздарга, балдарга мен каршымын, мен эне катары. Тынчтык керек Кыргызстанга. Ошонто берсеңер, биз үчүн болуп тынчып жашайбыз. Биз уктай албай калдык балам айланайын. Рахмат. Майрамыңыз менен апа. Рахмат. Өмүрлүү болгула. Тынчтык сактагыла.